акча чогуу чейин апамдар менен жашап туралы. Эркектердин жакшы жомогу бар, билесиңерби? Экөөбүз бактылуу болобуз. Сага квартира алып берем, жыргатам, тет дейт. Анан эле Ата эне менен жашаган бул нормально эле да. Кыргыздар өмүр бою ата энеси менен жашап жүрбөйбү? Биз келин болуп келгенде стиралка жок болчу. Кирдин баарын колго жуучубуз. Кечки үйдө жатып эмнеге чачасың да? Жети миң сомго мен катын алгам. Сен бир көйнөк алып алдың. Кечеңизге караңыз, албай койчу. Ой, силердин эле багыңарды ойлоп отурбайбызбы? А бөлүнсөңөр бөлүнүп кеткиле. Кыргыз киносу күн сайын жаңы тасма, жаңы сериалдар менен көрөрмандарды кубандырууда. Жакында гана баарыбызга белгилүү болгондой эле Келинка аттуу сериалы 1-сезонун аяктады. Сериал кантип тартылган, команда кандай кыйынчылыктарга туш болгон, деги эле 2-3 сезонду күтүү керекпи деген суроолор жаралгандыктан биз команданы студиябызга чакырып маек куралы деп чечтик. Апа бияктасызбы? Апа. Дейчи. Чайкалчы. Айылдан апам кетти, жолу чашып келген дейт да. Мен баса алып келсин. Турсаңыз сен. Аны тамашалап барбайсың деп коңуз. Жооп берип койсоңуз мен экен көрөлү. Эмнеге? Эмне, кандай эмне кылат экен, эмне реакция кылат, байкап көрбөйлү. Барбайсың деп койсоңуз. Түчү. Айылдан апасы келип атса, барып келбейби, чашат да, кызык го. Ай, мен да айненим ушундай болчу. Сен чоң апам мени эчтеге жиберчү эмес. Стоп. Ай, мен чоң апам апа. Ар кайсысын айтып, далайды мага көрсөттү го. Жамандап атсаңыз, келердин асыкын калды. Жамандаган жок, болгондо айтып атам. Мен андай мамиле кылбайм келиниме. Мен 24 жаштамын, Бишкек шаарында жашайм. Азыркы учурда Бакен Кыдыкеев атындагы театрда, жаштар театрында иштейм. Эмгектене 1 жыл болуп калды. Мен Келинка сериалына өзүмдүн кураторум сабак өткөн Эркин Эгембердиев режиссер болуп эмгектенет. Ал дагы ошол аркылуу келип калгам. Ал мени Элдар Байкеге айтыптыр, сунуштап. Ушундай актриса кызым бар, тартып көрсөң болот. Мен Бишнелиев атындагы искусство университетинде окуйм, 2-курстамын, кинорежиссерго. Анан ошо 17 жашымда кинонун эшигин аттадым деп койсом болот, кинофестивалга катышып. Ошондон кийин эле Элдар Байкелер, Мирлан Байкелер менен таанышып, ар кандай проекттерге иштеп калдым. Келинка сериалдын автору Элдар Турдуманбетов, идея ошо Элдар Байкеде жаралган. Мен болсо бул жака режиссер катары, анан ошентип режиссер болуп, экинчи режиссер болуп келгем. Андан кийин Элдар Байке уже бере баштады режиссуранычы. Өзү сценарий жазып эле съемкага келген жок. Ошентип мен режиссер болуп тарта баштадым. Андан кийин мени ролго кошту, ошентип мен тартыла баштадым. Актриса катары. Кээде мындай убактар болгон. Мен өзүм дагы режиссер болуп, өзүм да актриса болуп, стоп кадр деп кайра за кадрым чыгып кайра нетип. Ошондой да учур болгон. Андан тышкары бул командада жалаң жаш студенттер иштеди да. Менин университетимен, Манас университетинен келип иштешти, анан башка университеттерден келип ошо опыт алып иштешти. Кино тармагына студент кезде кызыгып калган, бирок кесибим боюнча мен горный инженермин. Такыр башка жерде окугам, бирок ошо окуп жүргөн убакта киного кызыгып, ушундай чечимге келгем, кино тартам деген. Сериал менен тасмада кичине башкачараак болот. Тасмада мындай шашпайсың, анан команда бул бир киного бир чогуласың, андан тарап кетесиң да. Сериалда ошол жагы бар экен. Команда чогулуш керек, таратпаш керек да. Ошону менен кармап дайыма иштеш керек, актерлорду да кармап туруш керек. Сериалда көбүнчө ошол немеге мындай үзгүлтүксүз иштегенге аракет кылыш керек. Убакыт, ушул сыяктуу нерселер аябай баалуу болот. Анан эң кыйындардан дагы биякта сценарий жазган кыйыныраак сериалга. Анткени кинодо бир жалпы ойлонуп туруп эле башынан аягына чейин баардык оюңду ошо каармандарга берип туруп бүтүрүп саласың да. Сериалда ар бир серияда ошол эле каармандарды колдонуп, бүтүрбөй улам жаңы окуялар чыгарып туруш керек. Ошон үчүн мындай оорураак. Менин тажрыйбамда бул биринчи жолу болду. Эми биз мындай күчтүүрөөк кылып план коебуз да, апа, бизнес ачканда. Чындап эле. Кандай бизнес кылсак экен, апа? Болду.
азыр кое турсаң, чай коюп келейин да, анан дагы ойлоносуз да, апа. Эмне? Үйдө бош жата береби, иштебейби деп атып. Караңыз, каяктар биз жерге алып келиптир. Сүйлөп калыптыр ага эч нерсени. Ой, мейли иштесин да. Эгер элдин кечки үйдө бош, кыларга иши жок. Эмне? Аягым тың болуп кетет деп коркуп атасыңбы? Менби? Ооба. Менби? Ооба сен. Маңызчы. Мен эч качан корккон балам эмесмин. Эркекче жүргөн балам, эч кимден коркпойм. Кичинекей кезинен баштап понтор любой чечкен. Бул идея мага биринчиден жакканы, бул биринчи Кыргызстандагы ситком сериал десем болот. Экинчиден менин жеңемдерим бар, ошолорду көрүп жүрөм да, алар кандай кыйналып эмес эми ошондой учурларга кабыл болушат, анан алар дагы көрүп алып, мен ошо жалгыз эмескенмин да, бул мен жөнүндө турбайбы деп ушундай кичине поддержка болду окшойт дейм да, ошонусу менен мага тартты бул сериал. Сериал тартабыз деген чечимге келгенде кайсы тема дегенге токтолдук эң биринчи эле очередь. Анан мындай үй бүлө, баардык үй бүлө отуруп көргүдөй деп үй бүлөгө такадык да, үй бүлөгө такадык. Анан тиги жөнүндө, бул жөнүндө деп мындай көп деле неме болгон жок. Шак эле келин жөнүндө болуш керек дедик. Анткени азыр бизде мындай актуальный темалардын бирөө деп эсептейм. Келин анткени негизи эле дүйнө жүзүндө мындай аял затына өзгөчө көңүл бурулуп атат азыр. Феминизм деген сыяктуу неме түшүнүктөр күч алып, анан биз дагы ошол багытта кетүүнү туура көрдүк. Мен эми чынын айтсам, дайыма айланамды байкап жүргөнгө аракет кылам да. Айланамда кишилерди өзүмдүн үйүмдү болобу, досторум болобу, же жөн эле жолдо баратып бир аял күйөөсү кетип баратса экөөнүн мамилесин көрүп, анан балким көрүшүп аткан болот, балким жакшы мындай немеде кетип бараткан болот. Ошондой учурларды байкап жүргөнгө аракет кылам дайыма. Анан ошолордон алып бир окуяны ойлоп чыкканда ошол ар кайсы учурлардан бириктирип бир нерсе кылганга аракет кылам. Негизгисин баягы көбүнчө айтат эмеспи, окуя маанилүү депчи. Мен антип эсептейм. Окуя маанилүү, ооба, бирок биринчи орунда эмес да. Кинодо окуя эмес, мамиле жөнүндө болсо кызыктуураак болот да. Аял менен күйөөсүнүн мамилеси, кайнына менен келиндин мамилеси, антиякта жана кайниси, кайнсиңдиси болуп атат. Ошолордун ар бирөөнүн мамилесин мындай кандай учур болот, мурунтадан өз жашоомдогу практикада укканымды, көргөнүмдү баарын кошконго аракет кылып, ошондой кылып жазадык да. Биринчиден сен келин эмессиң, биринчиден сен адамсың да. Ошону мен элдерге айткым келди да. Келиндерге айрыкча. Анткени көбүнчөсү ошо салт деп жүрүп, анан уят болот деп жүрүп, өзүнүн укуктарын тебелеп, ошентип жашап келишет да. Бул туура эмес деп ойлойм. Бизде азыр мындай бар го, келин деген мындай кылыш керек дегенчи. Келин значит бардык нерсени кылыш керек. Мен ага аябай эле башка көз карашым тескери да, наоборот карайм. Себеби келин да бирөөнүн мындай бүлөөсү, бирөөнүн кызы да, вот. Ошон үчүн келиндерге кайненелери, кайнысиңдилери, күйөөсү да, вот. Мындай эме кылыш керек да, жардам бериш керек. Көп нерсеге мындай сабырдуу болуш керек деп ойлойм. Если көп эле биздин азыр курбу кыздарыбыз да, вот сиңдилерибизге өтүп алып, бат эле ажырашып кетип атпайбы? Мындай экен, андай экен, мен чыдаган жокмун деп. Жаман адамды жакшы сүйлөтүп алсаң болот. Сен бир жолу сен жаман көрдү, жактырбай койду, кайра кайненеңе жакшы отношение кыла берсең, ысык чайын бере берсең, ал деле тажайт да кийин анан. Адына дейт да, жакшы эле келин экен вроде. Ошон үчүн келиндерге чыдамкайлыкты сунуштайм. Кайненелерге башка ошол үй бүлөлөрүнө келинди да туура түшүнүү менен кылса, баардык нерсе жакшы болсо керек. Ой, Назира. Тур. Келин эшиктен шыпырып жүрөт. Эми шыпырса шыпыра берет да. Кызык го, тур. Эшикти шыпырып жүрөт? Ооба, подъездин шыпырып жүрөт келин. Кайсы эшикти? Подъездин шыпырып жүрөт. Эмне болгон эме го? Адам баласы негизи аял болобу, эркек болобу бири-бирин бир курчак сыяктуу кабыл алган жактарыбыз болот да, ушундай адамдар ушундай. Мисалы үчүн эркектер көбүнчө аял затын курчак сыяктуу кабыл алып коюшу мүмкүн.
сулуулугун жанагы аялдын жакшы көзгө көрүнгөн сырттагы тараптарын кабыл алып, бирок адам экенин эстен чыгарып коет да. Адам болгондой түрлүү болот да. Адамдар ар кандайбыз да биз. Кыйынчылык болот, жини келет, кайгырат, сүйүнөт, ошого жараша абалы болот да. Анан көбүнчө учурда жанагы романтикалык кинолор бар эмеспи? Адамдын жана кыз менен эркектин эң жакшы жактарын алып туруп бириктирип, идеальный кылып мындай эң сонун түрдө көргөзүп коет да. Бирок жашоодо андай эмес да. Экөөнүн эки башка кыялы бар, эки башка дүйнөгө болгон түшүнүгү бар, жанагындай менталитети бар. Анан ошонун баары үй бүлө болуп бириккенден кагылышат да. Ошон үчүн мындай адам экенибизди унутпашыбыз керек деп эсептейм да. Мисалы үчүн кыздарда деле принц на белом коне деп орусча неме ушундай түшүнүк бар го, принц. Эркек ушундай болуш керек, идеальный болуш керек деген бир ал деле бир эркекти курчак сыяктуу кабыл алуу да. Аял деле сулуу болуш керек, мындай болуш керек, тиндей болуш керек, идеальный болуш керек, келин оокат кылыш керек, менин сөзүм болуш керек, туугандарым болуш керек деген. Ооба, анын баары кылыш керек, кыргыздын салты боюнча анын баарын кылыш керек. Бирок баарыбыз адам болгон үчүн бири-бирибизге дайыма туура мамиле кылбайбыз. Кагылышуулар болот. Анан көбүнчө бул сериалда ошону биякта мисалы үчүн кайнене деп көбүнчө биз кинолордо кайнене жаман же келин жаман деген түшүнүк алып келет да. Мен андай кылгым келген жок. Бирде жаман, бирде жакшы. Жашоодо ошондойбуз анткени. Бүгүн урушуп кетип жаман болуп калабыз бири-бирибизге. Эртең элдешип калганда жакшы болуп калабыз. Ошон үчүн бир багытка туруп алгым келген жок. Башында кичине ошондой сыяктуу алып туруп, анан аягында кайра кайнене бүгүн жакшы болушу мүмкүн, эртең жаман болушу мүмкүн. Ошого алып келгенге мындай балансты кармаганга аракет кылдык да. Адам негизи калгандай жашаш керек, бирок ошол учурда мындай адамдар баарыбыз адам экенибизди унутпашыбыз керек да. То есть бирөөнө бир мамиле кылып атканда ошо адам экенин унутуп койгонубуз үчүн жаман мамиле кылып коебуз да. Адам экенин мисалы үчүн ошо үйдөгү аялыңбы же келиниң болобу, ошо аял затына деле күйөөсү болобу, ал деле адам. Анын бир кандайдыр бир жакшы жактары бар, жаман жактары бар. Ошого жараша мамиле кылып, мындай адам экени менен эсептешип туруп мамиле кылса, мен оюмча уруш болбойт да. Мен өзүм ошентип жашаганга аракет кылам. Качымын көрөй кандай экен? Жакшы. Соңго эмне сиз бир жакка барган атасызбы? Жок. Анда эмне кийин алабыз? Кийин алабыз. Тиги чоң апаң чоюңдуп кыйын болуп атпайбы? Биз өзгөчөбүз. Жөнөкөй эмеспиз. Сен айылдыксың. Карапайымсың деп атпайбы? Ой, жок апа, анткени жок. Ой, ошентип атат. Сен айылдыктар деңгээлиңе төмөн ылдыйсыңар деп. Ой, өмүр бөлү ушинтип келатат. Ой, сен жакшысың да, сен билбей атпайсыңбы? Ой, анткени жок. Көйнөк жакшы жашап экен. Ооба, жакшы эле экен. Ой, биз деле жөнөкөй эмеспиз, Ооба. Биз деле маданияттуубузбу? Ооба. Анда бара бер, мен азыр барам. Чачымды жасап. Макул. Бирдеме дебесин. Мага биринчи аябай эле кыйын болду. Кыз болуп жүрүп эле анан бирөөнүн үйүнө барып, там келин болуп калган. Бул аябай эле кыйын. Андан кийин менин жеңелерим жардам берди мага. Мен жеңелеримден сурап, курбу кыздарым баары турмушка чыккан. Мен эле калдым. Ошон үчүн курбу кыздарыман сурап, эмне кыласыңар силер? Анан мен кинодогу ролюм спокойная кызда, мындай бардык жумушту так аткарган, бардык жумушту кылган, сылык. Ошондуктан мага аябай деле кыйын болгон жок. Балким мага кыйын болмоктур, если характери менен же үйүнөн кууп чыккан ошондой мындай стерва келин болсо, анда бир аз кыйын болмоктур. Өзүмө сабак болду. Кийин кандай кылыш керек, кийин мындай кылыш керек. Эмнени кылса болот, эмнени кылса болбойт. Ошолорду билдим, ошолорду чыгара алдым. Экинчи сезонду тартып бүткөнбүз. Негизи серияларын көбүрөөк кылалы дегенбиз, бирок баягы пандемия болуп, карантинге байланыштуу иш токтоп калды. Экинчи сезон буюрса 11 эпизоддон турат. Биз баягы күндө болушун каалаганбыз. Келинка сериалы баягы күндө болсун деп көп серия тарталы деп атканбыз. Анан шартка жараша ушундай токтоп калдык. Анан быйылча ошо экинчи сезон менен токтойбуз. Анан эмки жылы 3-чү сезон кылып, ошо башкачараак кылып, балким стилин такыр башкача кылып, башка каармандарды алып, балким айылга барып, ушундай башкача кылып көргөзгүбүз келип атат. Биринчиден ушу биздин командага ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат баарына. Анткени биз кандай десем, баарын мындай идеальный кылып
шарттарды түзүп берген жокпуз. Колдон келишинче орусча на коленках деп коет го, на коленках жасадык. Көп съемка учурунда аябай көп кыйынчылыктар болот. Негизи кайсы акчаң болобу, болбойбу кыйынчылык дайыма болот съемка ушундай да. Анан ошонун баарына чыдап, аягына чейин чыдап, таштап кетип калбай орто жолдон иштеп берген үчүн баарына ыраазычылык коюм. Өзгөчө съемочный группага, актерлор дагы биз дагы ошол эле учурда аларга өзүнчө гримерка коюп коюп, трейлер коюп коюп, Голливудта андай шарт түзүп бербейбиз да, алар деле биз менен кошо эле ошол камералар, штативдерди көтөрүшүп, тияка бияка мындай актёрмун деп мынтип өзүнчө отурбайт да, кошо аралашып, биз эмне кылып жүрсөк, алар деле бизге жардамдашып ушундай жүрөт да. Ошон биздин актерлор аябай жөнөкөй, жакшы, мындай кичипейил адамдар, баарына ушундай ыраазычылык билдирем. Анан көрүүчүлөр ушу көрүп, биздин сериалды көрүп, жагып жакпаган ал экинчи маселе, бирок ошо көрүп аткан үчүн ыраазычылык билдирем. Сиз айткандай, балким чын эле ошол жашоодо бир өзүнүн кыйынчылыгында бир кандайдыр бир жоопторду таап аткан болсо, ошол бирөөсү тапса эле, бул биз үчүн мындай аябай чоң ийгилик да. Байкем менен атам урушканда, силер да көзүңөр менен монтип бири-бириңерге карап, монтип урушкансыңар да көздөрүңөр. Биз урушпай эле жүрөбүз. Жаман кыйраттыңар да, көңүр. Чоң апа, ушу сизге эчтеке жакпайт Деңгээлиңер төмөн да. Ошон үчүн жакпайсыңар. Мына Кутя экөөбүздүн деңгээлибиз эми. Кудайга шүгүр. Туурабы? Кудайга шүгүр. Туура. Анткени силерди, көңүрдү мен тарбиялаганмын. Туура апа. Бизчи? Апа, бизди сурап эле коңузчу. Биздин деңгээлибиз артта калган. Бизди сурап эмне кыласыз? Силерге чек берсиңер да кой. Ооба. Тура эле апа. Сиз бүт билесиз чоң апа. Эң тура. Алла, пайда албайсызбы? Чок. Мамыр.